Тазалық қандай? Yaxshi, zo'r. Честно айтыңыздар. Аялдар бар екен, арақ ақсақал ішім отырып та күйіп кетті. Бинт алып кел деген, шпирис бәрекеттерді алып кел деген. Арқалаңыз бар, қолымды взятка көп, роддомда ақша көп сұрайды дейді. Бізге кечеки видео қызық болып алады да. Балалар бөліміндегі таракандар. Шөмін тамақ үшін жерде қалмайды. Больнойлар, Ооба, чейин бирок действительно таракандар бар. Har bile. Köpçülük üzerinde. Женский tartıştırılamıyor içim oldu. Gire. Yok oldu ne tarakan diye başladı. Susatlı surat. Pardon жақсылы. Жақсы нәрсені тапасыз, әйтеуір де қорқпайды. Көрдің памперсті таштап қойған, мына салфетканы іштерді таштап қойған. Ассалаумалейкум уақытында кендештер. Biz Ноқат районының аймақтық қорғанасына келдік. Кеше күні Facebook'tan видео көріп қалдық. Балдар бөлімінде таракандар көбейіп кетті да аябай. Анан буга чейин комментарияларда көп жазылып аткан. Дараткана аябай тазалыкка жооп бербейт депчи. Тазалык деги кандай жалпы кирип биргеликте мына как он есть көрсөтүп чалдырып берели ичкериге кирип. Ушул жерден чыккан видео. Ал жерде урматтуу талант Акбулак YouTube каналын көрмандар. Билесиздерби, мурда эсиңиздерде мына жерден кирип келгенде мына жер тосук болчу. Мына кирип келгенде алдыгы турбайбы темир решетка, мына темир решетка. Ошого окшоп мына жагында тосук болчу, мына жактан. Мындайынан до конца тосук болчу. Мына тротуар жок болчу. Мына рекламный щит мына жерден мына жакка чейин тротуардын бурчуна чейин рекламный щит менен тосук болчу. Биз келип мына ушул жерден жолдун тардыгын көрүп, байке ассаламу алейкум. Заманбы. Катпайкенин жардамы ошондо көп болгон. Завхоз ушул болот. Больница мүмкүн официально эле завхоз да, кызматчы. Чарба башчысы. Мына ушул жерде бир сыйра элге айтып коеюн деп атам биз. Мына жерде болгон иштердичи. Биргеликте мына жерде мынантип жакшынакыл чоңойтуп, бул жерде дагы Ноқат коомунун мигрант ата-оол кыздарыңыздардын акчасына болгон. Ошо Ноқат коому, жалпы Ноқат коомунун төрагаларынын жардамы менен мигранттардын акчасына мына ушул жер сонун мынантип тротуар. Бул жер бардак болгон, темир решетка эскиче болгон. Бардыгын алып салып, зеленый зонасы менен, отургучтары менен, урнасы менен мынантип сонун тротуар жасап бергенбиз. Бүт мигранттардын акчасына доо алып коюңуздар. Аксакал дагы бир жолу ассаламу алейкум. Жана эмеден видео көрүп калдык да. Балдар бөлүмүндө таракан көп экен. Бүгүнкү күнү акыбалы кандай, деги эле тазалык кандай, көп комментарияларда көп жазат. Эми бардыгына успеть жетишип келе албайт экенбиз. Дараткана боюнча аябай жалып көп. Анан чындап эле балдар бөлүмүндө ошондой таракан басып кетти, как оны шалдырып берели деп келдик да. Сиз эч кимге жолукпай эле. Siz menenle birge жүрүлө көрсөтпөйлү. Как оно есть? Hem sitesiz böyle çoğular. Бар mı? Жүрүңүз. Мына жакты көрсөтсөң. Мына зеленый зонадагы бүт бул жерчи. Бул жер мындай караңыз сонун көрүнүп атат. Зеленый зонасы менен жасалган. Бул жерлер тосук, бул жерде темир решеткалар мындай сонун шарт болгон эмес да. Пешходу деле ошол жакта жүргөн. Мен бир келгенимде скорый помощь аябай катуу больной менен келген. Бул жерде больнойлор акырын басып келаткан, баягы ылдамдык катуу бараткан скорый помощьтун машинасы менен больнойлор жолду бошото албай калганын көрүп, анан ушул боюнча биз кам фикир кылып отуруп, биз өзүбүз Ноқат коому бүт төрагалар акылдашып, ушул жерге Ноқат коомунан акча бөлүп, анан ошол Ноқат шаарынын жашаушуларына, Ноқат элине ушул тротуар сонун кылып, зеленый зонасы менен мындай сонун кылып терапиянын алдына шарт түзгөнбүз. Жакшынакы мына эсе алып отура турган кылып, урналары менен мына ал жактан дараткана ушул жакта экен. Батбайке дараткана ушул жакта эле, мынаны эмнеге кошкон элек? Ооба, дараткана үчүн. Дараткана үчүн кошулган да. Дараткана бул жактабы азыр? Бул жакта бар. Мен биринчи дараткананы жетекчиге жетпей эле тартып аланчы. Даратканага аябай эме көп да эмнегедир? Тазалыгы жок депчи. Мына ушул жагындагы мынанда бул жагын аракка карап кеткен. Ушу мигранттардын акчасына болгон да. Тазалык негизи түзүгө эле окшойт, тазаланган окшойт.
Тазалык түзүгө элеген бул жакта. Ичи саңгыланып таза болсо болду. Даратканын кайсы жакта? Ажаткана дейт. Алык экен да. Өзүңүздөрдүн канализацияңыздар Мести канализация бар да. Же ушул даратканадан эле сордуруп алып кетесиздерби? О, ушул жер. Кайнара. Эки ажатканан тартып. Жақсы, саламатсызбы, күнсізбі? Дараткана сиз карабайсызбы случайно? Мен қараймын. Сиз карайсызбы? О, мен қараймын. Тазалык кандай? Қазақына елдер бит тұрады. Siz kararısınız. Мен қараймын. Bana beresiniz. Ну, ортоға болмаған мен өзгердім. Рұқсат бежеке биз чагылдыра берелиби? Дараткананын шарты не то деп комментарияларды көп окуйбуз да. Мен де ондай шатта қазір кір болды. Мына тап-таза ондай. Таза кармайсызбы? Мен тап-таза. Қазір адамдардың мәшине жоқ қалды. Эми азыр боло берет. Негизи Тап-таза қараймын. 7 жыл іштетіп отырмын. 7 жылдан бери иштедесиз. Ашылғанда мен іштеткен. Ha Zemski can tartıştırgılamaya içim oldu. Керек. Муну кайсы жактан тартып кетет эмеси? Кийин колгондо. Жоқ, Ичине кирип бул жакта тартып кетеби? жоқ. Муну жерден тартып кетеби? Барлығы ушақа түседі су. Мына ортада турба. Ашып, ташып жатат деп окудум эле. Таза эле го? Таза эле. Boyunca pретензия etişke duruyor. Еш ашып, онда ашпайды. Az жоғарғысын өрістіңіз, жоғарғысы вообще соны. Жогоруда дагы барбы? Мен мына көрдім, жітім. Жит жок бирок. Жоқ, мен тазалағаны үшін Орозда алдабайм, жит жок. жуып тұрамын. Прям аябай житти сырт толуп ашып кеткен, життанып кеткен деп комментарияларга жазып Жоқ, атат ондай болған жоқ. Мен істегенде. да. Азыр биз сыртын бир тазалап тартып алалы деп кетсем, аялдар бар экен, ара каксакал ичим ортодо кирип кет. Нар жакты дагы көрөлүчү. Нар жакты дагы. Эки туалетиңиздер барбы? Жалпы ооруканада сырткы дараткана эки дараткана бар экен да. Ал жагын көрөлүчү, азыр эки жерде бар экенин билбейт. Тачка var da. İçinde кандай? İçinde. İçinde Жетишерлик. Алар да сыртка ушул жака келип түшөт канализация. Ооба, ушул жака келип түшөт, анан ушул жерден тартып алып кетет. Эми бир күндө средний 1000 адам келген болсо элестет. Алдыгы водовозбу же говновозбу? Сиздердики ушул менен тартып кетесиздер. Подрядчиктер. Подрядчиктерби? Тендер мененби бул эме дагы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансыздарбы? Рахмат, Алла разы болсын. Амин. Кызматыңызга алла разы болсын. Машалла. Алла атасыздар. Орнумузда кабыл болсын. Рахмат. 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 Böyle de yaptım. Her acıkına gidince bir tersta 10 litre su gider. 30 tonnadan su çıkar. O yani içine septirik de. Bizden suumuz ketkenге 260 Biz o şol ketken suyun kölömünü tölemden memleketten ketken açığa 260. Hiç kim katışmaydı kendilerine artık. Таза суында böyle Кымбат болот, э? аралас. Жакшым, жакшы. Жакшы нерсени тартасыз, айтып эле коркпой. Жакшыбы? Болуп, жакшы болсо. Бол, тартабыз. Таратканан сыртты бир туруп койлу, анан бирөтөлө кирели, замы. Серону аз ким бар? Ичкерде жетекчиден Патарыныч барбы? Патарыныч жокпу? Окуда? Борбордобу? Ким жетекчи эмеси барбы? Замы барбы? Эки орунбасар бар. Ошо старший медсестра менен эле ичтерине кирип чалып, бизге кечээки видео кызык болуп атат да. Балалар бөлүмүндөгү таракандар ошол жакты тартып жетекчи менен ошол жака кирели. Сыртын сиз менен бирге эле көрүп коелучу. Эжек азыр сиз орунбасарсызбы? Старший медсестра, сиз менен ичкери киресиз. Балдар бөлүмүнүн таракан басып кетип туруп, ошол жака кирип, ошол жака чыга киресиз. Сыртты байке көрсөтүп берсе болду. Ушул жерде кайрылуу жасагам, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасагам. Нокатка дагы көңүл буруңуздар. Союздан калган больницада олтурабыз.
Убакыт келди окшойт. Больница курганга, АДО курганга, мына жерде сонун проект бар. Буга чейин эмкайлыгыбыз бири да көтөрүп чыккан жок бул маселени Жогорку Кеңеш Жогорку Кеңеш депутаттары. Убакыт келди өзү мына бүт бардыгы Союздан калган. Союздан калган ушул больницалар да. Ушул жерге заманбап 325 миң калкы бар. Нокат району. Территориально анан калктын саны да аябай көп. Анча-мынча областтын калктын санына ажа көбүрөөк болсо керек, а? Кээ бир областтарга караганда. Нокат районунун калктын саны Нарын область, Талас областына караганда салыштырмалуу. Калк 325 миң. Бул Нокат району Кыргызстанда эң чоң 3-чү. Yani bir 2-3 yıl burada söz bozulan hacatxana hizmetiyle jabılgan, tosulgan. Yine современный hacatxana kılıp şu hazır içine girip. Бул жаңы турбай. Tam çıktılar. Бул каякта канализациясы бул? Mına жерде. Өзүндө бул дагы, Bu жерге келет. Бул жерге аябай эле таза го бул, жаңы түшкөн окшойт. Бул жакты ким бар? Эже сиз карайсыз бул жакты. Сабасызбы? Таптаза го бул жагы, жаңы эми, албетте жаңы курулган жер таза болуш керек. Бул жер таза болбосо. Мужской, женский, тиякта адам барбы азыр? Занятпы? Бирөө бар. Бул жакта эч ким жокпу? Бияқта ешкім жоқ. Күмістеп алып тұрса, бирөө жүз. Жит жок. Жит жок, честно. Турчу. Вообще Хлор життанада, прям хлор життанада. Бак жок да. дезинфекция кылабыз. Жума сайын дезинфекция болобу? Кирип эле тартып бар. Таза эле, бул жакта эч ким жок. Наракта аялдар бар экен мейли. Бул жер эми жаңы. Bir şey lazım. Videoyu yok mu etmiyoruz? Мактап атышабы? Барды мақтап кетті. Комментарийде наоборот жазышып атат. Олар баяғыдайлар. Mergan olsa ne yani? Эми атайын ошол как он биз болгон чалдырып беребиз. Алар суранган өктөн бери келе албай жүрөбүз. Бүгүн келдик да. Азаматсыз. Тазалык сиздин колуңузда экен да, рахмат. Бул жер Куатарууну ушул жерде. Нокат больницасынын жетекчиси ушул жерде отурат. Азыр өзү тилеге каршы жок экен. Борбордо окууда экен. Зам болсо деле бизге жетекчилердин бул жак кабылдама дейт. Бисмилла. Бул жакта да бар экен даракан. Өздөрүнө окшойт бул жер. Свет жок деген. Өздөрүнө бул жакта таза шарт бар экен. Душ, бүт шарт бар экен бул жакта. Бул эмеге го дейм, коллектив өзүбүздөгү. Aşağı cemaat. Жамаат, а? Жерде эле шарт бар экен. Бул жердин канализациясы да ошол жакка түшөбү? Центральный буланатта. Каякта жетекчи зам орунбасары ким, биз менен ким? Koruma sarılık var. Так. Hadi sen. Kokода кире алдыйсың. Кире бер. Evet. Шефтер, ассаламу алейкум. Рұқсатпы? Амансыздар, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Амансыздар. Куаттанушыларда сизби зам? Кече соцсеттерге бир видео чыгып калды да. Балдар бөлүмүндө таракан басып кетиптир деп көрүп калган. Буга чейин көптөн бери тазалык боюнча комментарий көп жазышат да. Дараттан аябай болбой калган деп, сыртта дараттан тартып келдик. Өзү жаңы уруктор, ошо эле таза экен. Биз эми как он чалдырып берели деп келдик да. Бул дагы бир диск ошондой азыр. Эки жакка эки эмени кылганбыз. Себеби ооруканага келген оорулар көп да. Оорулардан башка ушу ооруну көргөндөр да көп келет. Ошого биз азыр дайын эме кылганбыз, мына жогору жакка бирөөнү, ол жакка бирөөнү. Тазалыкты биз сразу эле даярдан албасын деп сразу эле сырттан келип эле тартып алдык. Сонун. Жакшы, запахтагы жок экен. Азыр эми бала биз келгенибиз билинди да. Сиз бизге жетекчи катары бир адисти берсеңиз, биз менен чогуу барып, ошол балдар бөлүмүн тартып чыксак, андан кийин тартып келип туруп андан жолугуп кээ бир суроолор пайда болсо сизге берсек. Рухсат, кошуп бересизби күндүр? Тема айнура издеп кетти жок? Yani biz Bu ne dayan bu karan. Tamam, sizге.
Жоқ, тартамыз да мен. Görsetip ötken. Болгондо эле тартып беребиз. Топтун кереги жок. Эми биз жетекчи бар, жетекчи жооп берет, сиз жооп бербейсиз. Бизге талап берип, сиз менен бирге соцсеттен көрүп келдик да буга чейин жабылып түшүп атканмы? Куат. Эме кылайлы, наркы именно эме чыккан бөлүмдү обработка. Жалпы эле бир тартып кетели, ушунча болду. Роддомду тартып кетели, травматология, айтор балдар бөлүмү жалпы эле тартып кетеличи бир коомчулук көптөн бери жазат. Убактыбыз жок, бардыгына жетише албадык. Соцзащитага дагы баягы пособие боюнча канча кайрылуулар болду. Убакыт жок болуп атат да. Анан бүгүн эми атайын жана видеону көрүп өзү балдарыбыз ооруп келип атса. Бул жерге бейтаптар сакайганы келип атса, анан жаткан жери жана эмне таракан болсо, ал жерден кайтып оору жугат деген эмеде келдиктен бүгүн барбасак болбойт окшойт деп бүгүн атайын келди. Тазалык как он есть тартып кетели, болду. Биз болгону чагылдырып беребиз. Биз сиздердин кемчилдигиңиздерди издеп, кимдир бирөөнүн кемчилдигин издебейбиз. Эл суранып атат, ошондон улам биз келип көрсөтүп атабыз. Болгондо эле көрсөтүп беребиз, болду. Жетекчиңиз сизди айтты, сизди кошуп берем деди. Сиз менен бирге кирип эле бизге бир нерсе бересиз да, бакина кийели, өзүбүз баш болуп, тазалыкка көңүл буралы. Урматтуу мекендештер, биз өзүбүз баш болуп, мына негизи коомдук жерде тазалыкты сакташтагы бир эле ушул жерде иштеген санитардык жанагы кол жуугандарда же ушул жердеги аккалатчандарда эжекелерде эмес тазалыкты сакташ сыртта дагы ичкерде дагы ушул жерге келген бейтапка келген коноктор сиз менен биздин өзүбүздөн да зависит этет. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деп кыска разылык атабыз. Ошол тазалык бардыгыбыздан зависит этет. Өзүбүз баш болуп ушул жерге келгенде талапка жараша бул жерде бакиле бекер берилеби же сатып алып келиш бекер берилет да. Бакиланын мына идиштери бар экен орду, кийгени, жаңысы, ошентип мынтип кийип тазалыкты сакташ өзүбүздөн да бул жерге сакайган келгенден кийин. Бисмилlah. Жакшысыздарбы? Бул жер кандай? Бизде балдар жумуштоорулар бөлүм башы Рахмети кадыров. Рахметиге амансызбы? Шүгүр, алхамдулилlah. İşinizge iyiliğe çeker. Elдің сұранычы бойынша көптен бері жазышат. Тазалық жақсы емес, даратхана особенно, сыртқы даратхана, же ички даратханаларға айтқанмы білмеймін. Көп жабылып болғаннан кеше соцсеттен балдар бөлімінде аябай таракан көбейіп кеткен видеоны көріп, чынбы жалғанбы, шоны билейін деп келдік та. Бізге біз бір кимдирүүнүн кемчилигин издеп келбедик. Болгондой көрсөтүп бериңиздер, біз чагылдырып чыгып кетебиз. Тазалык негизи сакталабы? Негизи балдар жумуштоорулар бөлүмүндө бир да таракан болбоду. Детский соматикада чыгып калды. Ошентсе да бир катар көрүп койсоңуз болот. Kimmiş? Kayakta basalım. Ne oldu yerler son? Bu yer remont mu oldu? Kaçan remont oldu? Жақында да remont oldu buraya. Çok pazardan ne var? Görünüşün sonu. Memleketin akçası ne oldu? Bu yer demeçler mi? Memleketin akçası ne? Ama taraftarlar diyor. Şu yerden çıkan bu video? Yok. Экинчи жерде Açыңız açın. Otur öyle açık palatalarda. Bu palataga жатқан жерлер mi? Кирчи, мындай эле көрсөтүкө саламатсызбы? Жакшы болуп кеттиңиздер. Тазалык кандай? Жакшы элеби? жакшы таза. Таракан жокпу? Жок. Болду. Рахмат. Бул жакта эч ким жок экен, а? Таза элеби? Бүгүн чыгышты. Саламатсыздарбы, жеке? Тазалык жакшы элеби? Таракан жокпу? Чындап. Рахмат. Бул жак ремонт болуп турду, мекендештер. Ремонт болуп тур, сонун таза. Ал видео чындап эле жаңы чыкты же эски видео? Бул жак Саламатсыздарбы, жеке? Тазалык боюнча жалп жокпу? Жок. Таракан жокпу? Жок, таракан көрмөдүк. Уже 4-күн. 4-күн жатасыздар, таракан жок, Эжекелер, саламатсыздарбы? Жакшы болуп кеттиңиздер. Көпчүлүгү экен, Тазалык кандай? Жакшы, зор. Честно айтыңыздар. Зор, жакшы. Таракан жокпу? Жок. Рахмат. Рахмат.
Tuvalet, içki tuvaletler mi? İçki tuvaletler mi? Oo. Sizlerge жалпы bu. Balneolar bu. Beyt aptalar var. Taptaza mı? İşteydi gene. İşteydi de как положено. Таза mı? Bilmiyorum kaçtı. Sen içine girip çaldırıp как onu тазалыгы жақсы екен bilmiyorum. Ремонт болуына жақсы болды. Бұл ашқаларымыз бар, бұл шул мамашқалар бар. Шуларды жалпы тамақтанышады да. Taptaza. Қаладың іштері? Өздерінің тамағы үшін жерде қалмайды. Ол балнелер, а? 24 saatқа шейін өздері ішеді да, қойған аталатын. İçkeri içkeri de ilgili. Жерде ішінен беріп алышады. Бұяқта. Taptaza, cip жоқ. Шап үшінші алып қойсын. Şükür. Benim söz yok. Seni de ben şükür. Mutlaka şükür diyeyim. Adını söyleyeyim. Başka ömürlüğünü var. Güzel. Güzel mi? Abi buradan otomatik çıkıyorlar. Ben bayağı elimde. Al. Taşı oğlanlar mı çeken? Oğlanlar. Ecike, çekmek tapıyoruz. Tazalık boyunca qanday? Tazalık. Азырбек, Не? одан кейін уже жақсылап қалды. Буга чейин бирок действительно таракандар бар. Harbi le. Эми жакшылык болду. Batman çakırlar. Kız da Batman'ı çakırlar. Köpçülüğü. Güzel be. Ecike, memi opçan beytaplarımızdan көп mü? Adam Abi öyle bucaktı. Üçüncü post kurup açıp darladık da. Babam şu destek samatik var. bu kaçan ремонт? Akşamda böcek işte. Tamam son taptaza oldu. İşte dekabrda, yanvarda, ноябрда 120 адам жатады да пациенттер. Ата өтіп болды, бұл 30 койка алатынышты бөлім. 30 койка, а 120 адам жатады. 120. Ошол мезгилде иши сентябрга Oldu түсінікті. Жана пикке çıktı ба? Ошол учурда 140 адамы. 30 адамдын ордуна 140 адам жатат. 30 адамдын ордуна 140. Ошол мезгилде Ошол мезгилде мындай тамак аштар кабылдары старший Алейкум ассалам. Красавчик кандай? Амансызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Бул жак мен балам ооруп келгенде жакшы кызмат, жакшы карап берген да. Эсте калат экен. Эсте калып кетипсиз машалла. Не болду? YouTube'га чыгып жүрөсүзбү? 140 адам, 30 адамдын ордуна бирок ошол мезгилде бирөөнүн үйүнө келген окшойт да. Emin dayanmayız. Бирок азыр бир больной чип кетип атты, айтты да, ачыгын айтты. Азыр сонун деди, бирок болду эле таракан деп айтты да. Рұқсатты сурап, бир сыра чындыкты. Эч ким жок экен, а? Эч ким жок экен. Бир сыра тартабыз. Katolik mi? Азыр мында эч ким жок. Завода таптал бар экен. Tamam, Таза. Соны bir girip çaldırıyor. Таза. Олар менен жинамайтын табылды ордуна. Şimdi o karadın kaplarımızı bir kullanamıyoruz. Az bangalarız bu жақта да? Ya. Balnöylü бар жақты көрсөтөйүнчө бул жак таза экен.
Ужат тазаландан кейін тұстай тұрабы, же алды бар. Бүгінгі күні бөлмей алды бар. Ушатып да кайтып келди. Аллага зияны жок болмадымы? 2 күн болды, суббота барлатқанбыз. Өзі 5 сааттан кейін мүмкін біз бірақ 2 күнге қойдық. Сізге жақсылармы? Тазалық қандай? Тазалық жақсы эле? Ассалам алейкум, медиктер жақсылармы? Жижилерген, жалма. Оруаңыздар, жақсы болып кеттіңіздер. Тазалық жақсы эле? Жалып жокпу? Тазалыкты сакташтагы өзүбүздөн да бирок. Өзүбүздө ушул жерде жатканда да тазалык, баардыгыңыздар таза болсоңуздар, тазалыгынан сакталат, да. Жижилер жакшы болуп кетсин, өмүрүнө береке. Оорубаңыздар, жакшы болуп кеттиңиздер, оорубаңыздар. Азыр көчкөнгө байланыштуу эми булар чени. Түшүндүм. Күнә болчу эле. Бизде кухня болчу, Жакшысыздарбы? Булар бүгүн чыгады. Сизге саламатсызбы? Чыгып атасыздар. Көчүп атасыздарбы? Тазалык кандай? Жакшы элеби? Тазалыкты сакташтап өзүбүздөн дедим го, мынаны көрдүм, мына таштаганымды. Ата-энелерден да ырзасыздар. Мына алыша чийип кеткендер, ана памперс жаткандарда. Тазалыкты сакташ ушул ата-энелерден да ырзасыз. Көрдүң, памперсти таштап койгон, мына салфетканы иштетип таштап койгон. Таракан жок экен. Бул жерде канча? 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6 бала жатты да бу жерде. Бул азыр шартка байланыштуу. Детский соматиканы бул жака биз көчүрүп турдук. Бул жак детский соматика эмес. Детский инфекциянын 3-чү посту. Биз мына дарылап алыш үчүн буларды биз 6-дан жаптырганга. Дезинфекция болду. Убакыт чыгап тургундар барды. Ошон үчүн көп экен да бул жерде адам. Азыр булар месталарына барат, бардыгы кандайсың? 4төн жатышты. Мына жерде канча күн жаттыңыз? 2 күн жаттым. Суббота. Тазалык честно айтыңызчы. Жокпу таракан? Yok, çıkmadı. Жакта таракан жок. Болду. Ошо ушу детский соматикадан чыгып калды. Бат көрüyoruz. Уялдыңыздарбы? Ошого жол берген. Кайра бул жактан түшүп Каяктан кетели. түшөбүз? Бул жактан түшүп. Жүрүңүз. Эме объем чоң экен да, ушул жерде канча эме иштейт? Кол жууган жерде. Ол жуган сүт көйгөй болду бизде. Бизде 30 көйгөйгө ылайыкташтырылган жерде да бул жер. Кийин мына жер сиздене болуп, мына жерден кошулду. Бир бөлүм кошулуп калды да. Ошол жерде эски экипоз санитарка иштеп атты. Кесе шуну заявление жазып, кичине сураныш кылып, посту коштурдук. Коштурдуңуздарбы? Ошондо ham күндүзгү постко түнкүгө мүмкүнчүлүк жок. Неге деген силерге 30 койка, хотя бы 40-50 койка болса, анан кошуп беребиз дештилер. Биз эми даже слушать караңыз. Аны нөл болсо ham илажы жок, движение кош керек. Ошондо биз постко аракет кылып эмне кылдык. Бирок караң, площадьты узундугуна. Шартты түзүп бериптир мамлекет, да? Мамлекеттин акчасына ремонт болду? Ооба. Өтө соң. Мен буга чейин эсиңизде, мен балам менен келип сизди таанып калдым азыр. Аябай шарт, мындай шарт жок болчу. Шарт түзүлүп, мамлекет өнүгүп атат. Шарттын түзүлүп атканына мен кубанып атам да. Бирок ушундай шартты түзүп койгон жерди таза кармабаганыңыздар өкүнүчтүү. Таза кармабаганыңыздар өкүнүчтүү. Тазалыкты сактайсыздар го дейм, буга кайталанбайт го дейм, жол бербейсиздер го дейм иншалла. Себеби кандай өтө көп болду. Мен түшүнөм, 30 адамдын ордуна 140 адам. Ал учурда 30 адамдан ашык ала албайбыз, дей албайсыңар. Ооруп келип турса, мен деле балам менен ооруп келип турсам, коридордо жаткызып дагы силерге көрүн лечение алып чыгып кетким келет. Анан түшүнүп атам анычы. Маселе Баны чыгыш керек. Квартиралары кичине дезинфекция кылып, анан баны випска чыгат, поступение кирет. Ушунчалык даражада иштедик да. Азаматтар, эми силердин мээнетиңиздерди бар. Айы көтөрүлдүбү? Иншаллах кабар болуп атат го апрелден. Апрелден деп атабы? Көтөрүлүш бүгүн айлыгыңыз байланасы канча? Официально колуңуз канча тиет? Канча?
Hazır 38 bin. Kolunuzga tiye 38. Tiye daha kötörülür. Kompensatsiya var ana. Daha kötörülür buyursa. Korrupsiya yok. Akça almayızlar eskiden. Hizmetliklerinizden, sizleri var, biz sizleri isimlikten al. İyilik, kazalık adamlarımızlara biz iyi yemek götürüyoruz. Ana biz yine gelgelecek. Nurgül eme sağa bararız hazır. Dayadan dur. Bakıva bar becike samas mı? Gelin önce koşun. Gelin. Ne ki O ecike. Jeli kimin gelecek tat? Kızım yok da. Töre diyor. Jalı çok mu? Yok canım. Bizetke akça suravadı. Bak böyle ayta öyle. Yani hazır gelip söyle. Tazalıkka dattanışmadı öyle. Rahmat. Hazal tasmayısın ha. Bizdeki remont ruhları bir ayda bir yılda Bu mümkün olsun da yoksa. Vardığı da bölümünün son mümkün ötüyken vardığı da remont olsun. Özüne girgendiler, etika, betatların muhtarı, girgendilerin çağrı bölümümüzü, bu yerde reanimasyonumuz aldanmışlar. Bu zakta bir bala var, bizde tarakan yok, taptaza, daim ушундай болот. Себеби рождение отделения да болчу. Тяжелый deyip mama dövbök çapatken girbeyle kaçmış. Bu zakta mamaşalar vardı. Var ki ne? Müslümanı varken patbesin onu taşısa olacak. Ana güzeldi gördün mü? Atın öderini özünü salmaz mı? Tadalı jakşı mı? Айтылар bizde тазалык, беседа өтүп атабы бар. Bölüktörüp jatatken. Bölüktörün solu jakşı. Önünüzde uzun bolsun. Ramazan ayınızlar bilen jakşı olup erтерээк чыгып ата-энени кубантыңыздар а. Рахмат. Аялдарга шартыбыз бар. Бул жерде колдорун жууп, анан балдар менен заниматься этишет да. Таза. Экинчи Hem şunday жерде şunday ремонт болгон жер таза калган. жакшы. Assalamu alaikum. Bilsek bolabı ruhsat mı? Tazalık kanday tazalık? Jalık çok mu? Karakan çok mu? Raddomda mesta kengirilegan ha? 5 bölüm yaptık. 5 bölüm. Bipske bölümü şey yaptık. Qancha büyük narsaya geldi? Бүгүнгү 25 движенияда роды 6. Bir операция. Hazır operatsiyalar. Операция İkincisi болду. böyle fazla üçüncüsü bundan keyin yani hepsi. Operasiya şu takımızda go'yup ketdi o deydi. Ha, operasiya jolu meni törüp. Sesiyetler, sınırlar köp oluyor. Бұл жерде комнатада коебуз, мына ушул жерде керектүү нерселерди жуюштан иштетилген Аппарат, нemalar. Hava Запастары бар. Taza. Bizde Şunday taza, şunday şartlar. Yemeği Manisa'nın. Bir içindeki video Anadolu şeker turası koşala yol vergenimizde satak oldular. Memleket çaktı tüzüte ettik sanıyor. Ecike, selamünaleyküm. Biz Kiyopur'dan kontrolü. Yanındaki bayrağı satış. Manisa'da video taplatası. Hayırlı kardeşim. bizde ар биринде 4 тон койко ошол юрттарда бизде жооп берет аянттар 9 метр квадрат 8 метр квадратка жооп беришет да ар бир аяк теңири жатыш керек бирден тумуштар бирден кровать анан глиняный стол балдар үчүн İşler şeyle. эгер тревожный кнопка башы ооруп же баласы эмне калса бизди чакырат Çalıverin öyle canına. бир чалып коюң кыздар келетин көрөсүз мына суулар İçinde de su var işte. бар Su var. Kanlıktan azra suğrayan yok. Suyumuzu açkanımız yok. жок ачып кое бериңиз Açıp koyalım. ошо уланды Ulan. ачып көрсөтүн Tazalık жақшы. Raddomda bir şart düzülüptür. He? Var. Жақсы. Sonun ne olup kaptı? Bu мына başkanımızlar var. бул жерде ашканабыз бар бизде мына пациенттер бул жерде сактайт термостарын баарын тамак ичкенде больница өзү 3 жолу тамак берет Özü aşkanada olur da. бул жерде Ne gizi aşkanada olur? бизде жок каракан биз ар бир 3 айда сес менен бирге эме кылып турабыз мындай проверка жүргүзүп дарылаш керек болсо дарылап Tarakan bolsa ol günü tünü mındayla çıkıp öyle. Biz öz doğru olamız kızık kıyarım. Oşanı köprü açıp durarız. Şu
Bu жерде мына столовый, İdişte var, kamoylar, nimeler, şu ittir. тамақтары сақталатын меке барды. Бұл жаққа мал үшін, бұл жаққа тамақ ашып, Тап-таза екен. барды Барлығы шылаумен өзінің жазылу. тамақтары орнында тұрады екен. Degeler turar. Таза? Бұл жерде моечный. Аялдар барды. Кешегелер Ruhsat verirsen Allah kimden kıymanı menen, ömürü menen, rızkısı menen berген болсын, ha? Allah razı olsun. Жақсы жол ертеде чыгып, ата-энелерди кубантыңыздар. Тазалыкка жабык барбы жокпу? Таракан барбы жокпу? Таза эле, жылуу эле. Жақсы жол чыгып кеттиңиздер, азаматсыздар. Кызыңыздын саны көбөйүп атат. Бул жагы эмне? Бұл жақ ажаткана эме бейт аялдар үчүн, энелер үчүн. Мына 4 точкабыз бар, биде бар. Айрыкча бизде шас бар. Ысыгы да, музагы да бар экен, ha? Сол жерде тарата орунга биде уштурганбыз бар. Ушул жерден тараталат. Бул жерде Бул мурда ушундай шарт бар беле жокпу? Жок беле. Erkeklerden kamerdi. 3-4 konuda terdi. Açıp Былтыр ремонт болгондо биз точкаларды көбөйттүк. Себеби 92-чи буйругубуз бар да, ошол буйрук боюнча 6 роженица. 3 konuda işlerdi. Daha 4 konuda. Bizler Operasyonlarına 2 konuda. Менин сонум болот экен, биз өнүгүү бар экен. Эч болбосо жана больница салынбаса дагы ремонт болуп тур да ичи, капитальный сонуну. Оперативный жасайбыз биздер. 25 ичинде. Саламатсыздарбы? Кыздар бар, өздөрүнүн местасында. Жакшыңарбыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы болуп калдыңыздарбы? Бөбөктөр жакшыбы? Самым бардыгы. Кирчи, кирип көрчү. Месталары жакшы учулганда. Бул ушуларга замещение болчу эле. Мына аялдар басып көрсө бар, эмне качан басабыз? Бала тревожный болгондо өзүңөр да температура. Бассаңыздар келип атабы? Тазалык кандай, жакшыбы? Эми роддомдо взятка көп, роддомдо акча көп сурайт дейт. Сиздер мына үчөөңүздөр төрөсүздөр да, жокпу мындай нерсе? Тартынбай, коркпой айтыңыздар. Акча Биз маселеси күндүгө келе беребиз. Токтогонбу? токтогон. Ha? Өздөрү эме кылбаса эч ким акча албайт азыр. Бирөө да бирдеги эмеси жок. Мамлекет айылдарды көтөрүп атат, анан дагы акча сурасак уят го дейт. Жакшы болуп чыгып кеттиңиздер, Аллах жашоодон өмүрүңүздү ыйманы менен берсин балдарыңыздарда. Рахмат, жакшы болуп кеттиңиздер. Таза сонун. Абдом. Бул жер эме го не? Медсестра постайлы Пост, пост. Но биз небебиз бар, мындай эме болгонбуз. Качан аялдарга кол жуушты үйрөтүү, эмчегенди үйрөтүү керек болуп калганда сабак өтөбүз да. Ошол. Бул жак кароо бөлмөсү, после родовой аялдарды карайбыз. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Тазалык жакшы экен силерде. Роддом эми роддомдо тазалык болсо сөйлөгөн экен. После операционный bular. Рұқсат бежеке, саламатсызбы? Қанша отырсыздар? Жақсы бежеке? Жақсы қарап атшабы? Маселе жоқ пу? Ақша сұрабайлы? Тазалық қандай? Көп комменттерде ақша сұрайды дей беришет. Ошондон эми көптөн бери келбей жүрүп эле бүгүн келип калдык. Рахмат. Жақсы болуп кеттиңиздер. Жақсы. Свежий. Саламатсыз бежеке, жақсыбы? После операциябы? Кирбеле койчу. Өзү зорго келип атканда. Баш болбой. Шарт бар да. Бардыгы өз-өзүнүн посту менен жок. Наружный умыркайлар посту. Бул операционный пост. Бул жак после родовой деп коебуз. На родзал. Аркин өзүнүн иштери бар. Ушул жерде жуушат. Иштетилген инвентарларды, тряпкаларды, чакаларды дегендей да. Азаматсыздар, рахмат. Мурда Ушундай ар дайым ушундай болушуңар бар. Ушундай. Эми роддомдо ушундай болбосо анан үлгөнүң эмне? Ошо да аялдар бар. Эми жаңы нәрсе дүйнөгө келген жерде тазалык болбосо. Ол төрөп залып тазалабы? Өртем аялдар. Төрөт залына эми кирбей эле койлу, төрөт жүрүп аткан, төрөт жүрүп атабы? Ал жака кирбей эле койлу, уят, Алар өздөрү кыйналып зорго төрөп атса көрүнүп турат. Таза, маласы. Эми сонда ушул бойдон ушул демде кеттиңиздер. Ийгилик. Ийгилик, рахмат. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Мал бул жерге бул түнү күнү иштейт го. Түнү күнү
Больницанын içinde darıkanalar бар eкен, бирок круглый суточный иштегени жок экен деп. Бизде эмне ушул аптека дайын. Круглый сутка иштейт. Бир эле аптека ошол. Круглый суточный иштейби? Күнү жазылып турат. 24 сааттык булар уже кол коюп берген да, договор бар. Бизге чалып чыкты да, круглый суточный бир да дүкөн жок экен, дарыкана деп. Ушул аптека иштейт. İşteyт, he? Сине менен 3 кыз иштейт. Булар милдеттүү иштегенге договор кылгандар экен, he? Ооба, договору бар. Маған даже чалып чыкты да. Алар милдеттүү. Дарыкана жок экен, круглый суточный иштей турган депчи. Бизге жакын жерге, ушул жерге даярдаганбыз да, көбүнчө мына хирургия, травма, адого келет да пациенттерчи. Ошолор үчүн күнү түнү ушул аптека жеткилет. Сынык жарат бөлүмү дейт. Бул дагы пол ремонт болгон окшойт, э? Ремонт булар бизден мурун болгон. Уже 2 жыл боюн деп калды. Мамлекет жасап берет да? Мамлекет. Же демөөрчүлөрбү? Жок, жок. Акила барбы, беребиз? Нургүл. Отделение YouTube'ga bir emek çıkıp ketdi go. Tarakan. Ошол боюнча элдин суранычы көп болуп атты деп. Больницага келип жалпы эле тазалык боюнча жас орунда дарыканага жалпы көп барат да. Кээде жүзүгүнө кечээки видеодон кийинки элдин суранычына карап элдин иштешип калган элдин талабына карасак болбойт, э? Ошого бир көрсөтүп берсеңиз, бүт ремонт болуп атты, өнүгүүсү жакшы. Бар экен да, э? Ал как он есть, чагылып берели. Ассаламу алейкум, ака. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшы, качайда салып, тапшап чыкпайбы? Тазалык кандай экен бир көрүп кетеличи. Рухсатпы? Эжеке, саламатсызбы? Тазалык сиздин колуңузда да, э? Рахмат сизге. Каяктан баштайбыз? Ким? Бул жерде жетекчи ким дедиңиз, сизби эжеке? Мен бөлүм башчысы жок бирок. Каяктан Бөлүм башчынын кереги жок бизге. Бизге болгон эле көрсөтүп берсеңиздер болот. Таракан жокпу, тазалык, ашкана, ар бир жатакана бөлмөлөрүңүздөрдү, палаталарды көрсөтүп бериңиз болду. Ашкана кичине Азыр уже тики час болуп калды. Тики час. Азыр тики час маалы да, ошон үчүн больнойлор жок. Таза. 2-ден 4-кө чейин Нар тики жактан час. ушул жакка караштыбы? Нар жактан раздача. Тамакты ошол жерден куюп, черектер шапка турат да. Мамлекет тамак берет да, бизде тамак берет да. Намаздар жакшы. А бетте первый, второй берилет. Тазалыгы жакшы. Таракан жок сиздерде. Тарактан эски маалында болгонму, азыр жок. Шартты сонугу түзүп берип тур мамлекет, э? Разы болушубуз керек, шүгүрлө дешип керек экен. Палата бирден баштай берели, рухсатпы? Биз жансыл биякты көрүп өтпөйбүз. Жака дагы дараткана салынып турду. Душу мененби? Душу менен. Бул бокат эмени сыртынан этөгөрүнгөн менен ичи солуну экен бул жактын, э? Бияка дистрессолор даярдалат. Эң соңу. Бул да второй ажаткана. Эки ажаткана барбы? Эки ажаткана бар. Бир көрсөтөбү? Бирөө барбы экен? Болду. Бирөө бар болсо. Аге кандай сауны? Аман. Чачабызсызбы? Тазалык жакшы сиздерде? Тазалыкпы? Эне сай бермөсү. Рухсатпы? Бисмилла. Эжеке саламатсызбы? Тараган жокпу? Жок. Тазалык жакшы элеби? Сиздерде тазалык болбосо анан башка жерде кантип болду, Бар жокмун маркировкалар менен ар бир больнийга бирден единый айтмайт. Ар биринин көзүнө чыккан, эртең менен ачылат ушу. Но шифресин өзүнө маркировка болгон да? Өзүнө эми больнойлор кээде ремонт болбосун деген да. Эртең менен ачылганы ушу сааттары менен бири-бирине прям пересдача болот да. Бирине-бирине өткөрүшөт. Эң соң. Ийгил ишиңизде палаталар, адамдар жаткан палаталарды көрүп, Ошол жерде башка палаталар бар. Больнойлор бар, иштеп кетели. Булар женский палаталар. Ассаламу алейкум, эжеке, саламатсызбы? Жакшы болуп кеттиңиз, эжеке. Рахмат, жок. Тазалык кандай? Жакшы, жакшы. Жалып жокпу? Жок, Таракан жокпу? эң соңу. Болду, эжеке, рахмат. Жакшы болуп чыгып кеттиңиз, эжеке.
Assalamualaikum, yaxşısınızmı? Екі адам екен, а? Тазалық қандай еже? Жалып жоқпы? Жақсы болып кетіңіздер. Архивте, бұл Шеф, ассалаумағалейкум. Жақсы болып кеттіңіз? Сақалжығына келіп сіз алдап айтып шығаттырсыз, тазалық қандай? Жақсы жалып жоқ пы, таракан жоқ пы? Болды, балаңызға қайдасыз ба? Жақсы болып кетсін, болсынды ба? Жақсы бала екен, жығылып тұр да. Болды, жақсы болып кеттіңіздер, рахмат. Сақалжығына одан жалған су бересіз. Уқты ота толжа. Төрт адам еді. Көтелеген, а? Красавчик, тазалық қамай. Таракан жоқ бұл? Bir sen болып кетсін. Рахмат. Қашыда бұлда, қарап жатқан бала. Жежеге самалсыз ба? Жақсы болып кеттіңіздер, орып алыңыздар. Тазалық қандай? Жалып жоқ бұл? Таракан жоқ бұл? Шартты соның түзіп тұр, а? Жақсы болып кеттіңіздер. Жежеге не ол, жығылды ба? Жақсы болып кетті, қызым, а? Оқты, рахмат. Таза болса бол, жалып бол, жығыл бол. Ассалаумағалейкум. Тамаға қатты болсын жігіттер. Жақсы болып кеттілер. Тазалық қандай? Жалып жоқ қой? Бұлар бүгін көріп болшыды. Тазалығы қандай? Таракан жоқ қой? Жақсы болып кеттіңіздер, а? Ассалаумағалейкум, жігіттер, жақсысыз ба? Рұқсатты келсек, ешкім жоқ қой, өзің көріледі? Женсік палата. Ақсама баян кішілер келгенде кірбейді қойшы, аяқ еркектер бар дегенге, да? Жеке саламатсыздар ма? Жақсы болып кеттіңіздер, оралыңыздар. Тазалық қандай? Таракан жоқ қой? Жақшылеген, мынай көрсетіп қойыр, ашып қойырын, мынай көрсетіп қойыр. Жаңағы Facebook'a шыққан видеода прям полдорды да шұрқап жүреді, да? Бірақ ал жерде 40 қанша 30 адам жата тұрған жерге 140 адам айда жоқ кіргізіш керек екен, да? Ананы визе албай қойып қойды. Шефтер, ассалаумағалейкум. Жалаң еркектер екен, кіре береді мына жаққа қалып қойын, е? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жақсылар ма? Ассалаумағалейкум, андай. Ассалаумағалейкум. Жақсы ма? Денсаулық жақсы ма? Оралыңыздар, жақсы болып кеттіңіздер. Қандай қарап жатыр? Biz yemek yedik aka. Мамлекет соны шарт түзетті бірақ білмегенменен, да? Мен азыр Xudoga shukr, yaxshi ekan. төретханаға кірдім, балалар бөлмесіне кірдім, травматологияға кірдім, ремонтты мамлекет соны түзеп берді. Анан эми ушундай шарт түзеп берсе тазалыкты карап алсак, тазалыкты сакташтагы өзүдөн да азабыз деп да. Азыр бул жерге кирдик. Ата-энелер көчүп атат, памперстер кытып коюптур, баласынын колун салфетканы ачып таштап коюптур. Анан ошентип ата-энелер өзүбүз тазалыкты кармабасак, эми ошо ата-энелер видеону чыгарды да. Мен ошол видеону көрүп келдим да, колдордон бери жүрөт. Колдордон бери таракан жүрөт. Отой коюп кеткен экен. Билбейм, эмнеге андай кое беришти. Азыр бул жер таза экен. Таракан жокпу? Ашканага кирип тамактандырсам? Xudoga shukr, kirib ko'rdim bir ikki xonaga. Yaxshi, zo'r sharoitlar. Жакшы. Алдап айтып жатсыздар, эми коррупция жокпу, акча бересиң тийбу деген? Yo'q aka, hali hech kim bizdan ақша so'ragan yo'q. Xudo xolasam yo'q. Dokumentlarni бесплатно bitdi. Молодец. Allah razı olsun. Emelerге, darıgерlerге, бийликке, мамлекетке рахмат айтабыз. Азыр мына кара, азыр ана көрдүң анан жатканын. Ошол дагы азыр мына ата-энелер ошону алышына керек болчу. Ана ушундан башталат да. Силер өзүңөр жашап атасыңар да бу жерде. Алейкум ассалам. Кандай жигиттер? Бутка эмне болду? Boshqa. Жыгылдыңбы? Жаш тигиздер баары жыгылган. Канандай кара, ошолор ошо. Өзүңөр жашап атасыңар, тазалыкты сакташтагы өзүбүздөн, Жакшы болуп чыгып кеттиңиздер, Болуптур. Саламатсызбы жигем? Жигиттер, ассалаумалейкум. Эркектер деген кире береличи. Амансыңарбы? Тынчсыңарбы? Курсагың ачпы? Ашкана бар экенби? Ашканадан тамактанбайсыңбы? Ухажившыда қарап жатқан бала. Силер ошол колуңардагы нерсе мына жерге түшүп, анан эртең ошондон таракан пайда болот. Ашкана бар экен. Мына караңыз, мону караңыз. Ана караңыз. Ана тартып койчу. Ана ошону эми балдар. Мына ошону көрдүңүзбү?
Эжеке, алды салфетканы тамақтан арчықтырып құйып қойған. Ушуну эми ушулар кылып атат да. Ушулар кылат да ооба. Ушулар кылат. Азыр эле коюп бересиң. Азыр мына биз кирип аткандар бул кухняда тамактаныш керек болчу. Ата-энелер кылып атат да муну. Тазалыкты ушундан анан таракан пайда болот да. Мына оорукчанды карап жаткандар тазалыкка негизи эле ушул ооруп келгендер больницага. Өзүбүз тазалыкты кармап тазалыкка жардам бербесек, анан албетте таракан басат да. Ар биринин өзүнүн эмеси бар да, биздин шкафна ал. Топпа туура. Топпа туура. Мен мага жооп берген да. Сиз Мага жооп берди. болду. Сиз ушул жердесизби? Тазабы? Таза. Туура, мен айтканым чынбы? Туурабы же туура эмеспи? Тазалыкты сакташтагы силерден да зависит этеби? Бизден да зависит этет да, туурабы? Булардан эле булар ушунча мына ооруп келдик, карап атат, жардам берип атат, анан тазалыкты деле буларга жүктөп эле уруша берсек, Рамазан айына туура келбейт. Экөөбүздөн да зависит этет. Тура мен да мына бакила кирип кийдим. Ар бир өзү мындай нукамдан тазалайт да. Мына бирөө буюм бар мисалы. Башка басса жаман көрөт. Тупа туура. Ушинтип анан башталат да. Ошол көрүнбөй калып кетсе, азыр мына сен да могу жерде печенье жеп атпайсың. Ушагың түшсө, ошол куртумуз да келет. Ушинтип таза болгула, ооручадан жакшы болуп кеттиңиз. Оорубаңыз. Рамазан айыңыздар менен топ. Tinch болуңуздар. Карыгерлер көрүнбөдү. Шефте сиздердикиби? Кире берели? Байкелсе, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Сыздарбы? Жандүстөрбү? Алла разы болсун кызматыңыздарга. Шарт соң түзүп бериптир, э? Ийгилик бар болуңуздар. Түзүгөн экен. Тазалык жакшы деген. Баягы интернетте видеодо прям колдон бери чуркап жүрөт, анан неужели биздин Нокатын больницасы ушундай акылга түшүп калды? Элдин айтканча бар окшойт деп анан бүгүн атайын келдик да. Бирок тем не менее түзүгүлөр жакшы. Өтө сонун. Рахмат. Сиңиздер илгери болсун. Бар болуңуздар. Узак кимдики? Сиздикиби? Бул мен. Сиздин бөлмөңүз. Тазабы? Таза, бир көрсөң. Бисмилlah. Мамлекеттер ана бекер берүүчү нерселер ушулар барды? Бардыгы бинт бекер. Бардыгы бекер. Баягы бинт алып кел, шприц алып кел дебейсиздерби? Биринчи помощь көрсөтүлөбү бекер? Бекерле көрсөтүп Азаматсыздар. Рахмат. Рахмат. Эми видео чыгат. Анан эл сынчы эл таразы. Бул жерде мен билем да мындай бинт алып келе кой. Мен өзүмдүн башыма келген ушул жерде. Бинт алып кел деген, шприц балекеттерди алып кел деген. Анан мен жетиге чыкканда ызы чучуп анан экинчи кайталанбайт деген. 80% биз обеспечение кылабыз да. Вот именно, ошо 80% толугунун обеспечение болуш керек да, мамлекет берип Бергенде атат. да болсо сразу обеспечение болот бизде. Основном бинт алып кел деп, шприц алып кел деп көбүрөөк чукана деген да. Деме кылбайм. Кеңири экен, да? Кеңири. Рахмат. Ийгилик болуп тур, тынч болуңуздар, эжеке. Тазалык сиздин колуңузда, да? Сиздер чыгыр, рахмат. Рахмат, сиздерге рахмат. Ал болуңуздар. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр күбө болуңуздар. Биз Хаконес чагылдырып бергени келдик. Болгондой чагылдырып бердик. Единственное, бир ошол больницадан чыгып кеткан эжеке айтты, буга чейин болгон, азыр жакшы деп. Эми жетекчи Кубат Агунович окууда экен борбордо. Замы бар экен. Замы эми аксакал видео боюнча бул качанкы видео, эмне болуп анчалыкка баягы допускать этип койдуңуздар. Эми мамлекет сонун кылып шартты түзүп бериптир да. Бүгүнкү күнү тазалык өтө сонун. Коррупция бар деп көп таттанышты. Ачыгын эле сурады, акчалабы деп бири да айтпады. Балким коркту билбейм. Тем не менее айтпады. Единственный тазалык боюнча ошо бир гана келин жеңебиз чыгып кетип атып, мурда бар болчу азыр жок деди. Бирок азыр төрөт үйүнө кирдик. Ошол үйдө чыккан эмеге кирдик, балдар бөлүмүнө. Сынык бөлүмүнө, сыныктар бөлүмүнө кирдик, травматология. Бардыгы сонун. İçinden beri, duşundan beri tuvaletler salınıptır, büt son жылтырап турат да, мамлекет шартты түзүп бериптир. Андан эми ушуга бул кимдин кемчилиги, эмне болду, ушул видео боюнча түсүнүгүн барсаңыз. Мына видео боюнча айта турган болсок, негизинен бизде өткөн 2025-жылы балдар арасында респиратордук оорулар өтө көбөйүп кеткен. Жылда ноябрь, декабрларда баштала турган болсо, бул сентябрдан баштап эле баланын ооруган балдардын саны көп. Биздин ошо балдар соматика бөлүмүнөн 30 оорун ылайыкташтырылган болсо,
ошол 30 орундун ордуна бизде биринчи 90, андан кийин 100, 140ка чейинки балдар жатып атат да. Айла кеткенде биз башка бөлүмдөрдө жаап, башка бөлүмдөргө да жайгаштырдык. Биздин оорукананын 6 филиалы бар. 6 филиалында батып топурган бөлүмдөргө да убакыттуу уруксат бердик. Ошол мисалы Көкжар, Салиева, Куласовдон эгер оорукана турган болсо, биздин райцентрге уура болбостон өзүңөрдө дарылап тургулады. Мейста жоктун айынан. Негизинен ошол адам көп жатты. Андан кийин балдар бөлүмүндө мурда жакшысы болгон эмеспи. Өтө сонун жылуулук болду. Жылуулук болгон жерде жанагы таракандардын эмесине шарт түзүлдү да. Анын үстүнө эл баягы оорулар көп, ооруну караган ухаживающий апалары бар. Ошол ооруну карагандар көп болгондугуна байланыштуу тамак ашты. Көзөмөлгө чындыгында алган кыйын болду да. Үйүнөн келген тамак аш азыктарын сактаганга бизде өзүбүздүн даярдап койгон музаткычтарыбыз, өзүбүздүн даярдаган шкафтарыбыз жетиштүү болбой калды. Ошол эсебинен да ойлойм негизинен. Эми 110 адамга көп кабыл ала албайсыздарбы? Өтө эле көп болсо, негизи 30 адамга көп бар экен. 30 адамга ылайыктуу. Жалпы сизде 140 адам алган экен. 140ка чейинки оорулар жатат. Калган ооруларды жанагыдай алып башка бөлүмдөргө жайгаштырдык. Биздин оюбуз ошол оорунун көп жаткандыгынан, анан жылуулуктан деп ойлоп атабыз. Бүгүнкү күндө ал кетирилген кемчиликтердин баардыгын жойдук. Оорулардын саны азайды. Оорулардын саны азайды, азгандай. Бул оорулардын ушундай оорунун ичинде таркап кетпеш үчүн биз райондук санаптык көзөмөл менен келишимибиз бар. Алар жыл сайын өздөрүнүн плановый дезинсекция, дератизация иштерин жүргүзүп кетишет. Биз мына өкмөткө рахмат деп айтып атпайсыңбы? Чындыгында мынчалык капиталдык ремонт буга чейин болгон эмес эле. Капиталдык ремонттон өткөн жылы 25-жылы ушу балдар бөлүмү, балдар корпусун толук капиталдык ремонттон өткөзгөнбүз. Өзүңөр көрүп чыктыңыздар. Акыркы 33 жылда мындай биринчи жолу болот да? Мындай капиталдык ремонт болгон эмес. Мурда болчу эле утурундук. Ушундай эле немени төрөт үйүндө жасадык. Сонун мен көрүп чыктым. Аябай сонун. Сынык жарат бөлүмүндө жасадык. Терапия бөлүмүндө жасалды. Бардык бөлүмдөрдө Таратканда саныптыр жаңы, бирөөнү. Ооба. Алда кошумча былтыр быйыл жакын арадагы мамлекет салдыбы? Мамлекеттин ишин. Анан кийин мына быйылкы жылкыга кесиптик диспансерден көрсөтүү ОМП деп коебуз, КМЖК. Ушу бөлүмдү пландаштырганбыз. Анан кийин чоңдор жандандыруу бөлүмү. Булар да ошол курулгандан бери ремонт боло элек. Эми ремонт тарабынан жакшы да жылыштар бар. Элдер үчүн шарттарды жаратканбыз. Ар бир бөлүмдөрдө ысык суу, муздак суу, ажатканасы менен ички. Сырткы баягы бейтаптарды көргөнү келгендер үчүн сыртка 2 жерге ажаткана уюштурганбыз. Анда көрүп келдиңиздер. Мурдагындай эмес. Мурдагы ажатканабыз чындыгында эски Союз убагында ажатканалар толуп, анын үстүнө ооруканада канализация жок болгондугуна байланыштуу биздин канализациядагы баягы акын суулар тез толуп турат. Аны биздин райондук баягы мусор төккөн жерде бизге уруксат бербегенден биз аны Ош менен азык түгүнө Кызылкай менен келишимибиз бар, ошол жака ташыйбыз. Эми мурда кичинекей ассенизацион машина 3 тоннаны ташыган болсо, азыр биз 10 тонналык ассенизацион машиналар алганбыз. Ошо менен күнүнө 3 рейстен кеминде. Болбосо кээде көбөйүп кеткенде 5-6 рейске чейин. Эми ар бир рейсине кеткен чыгымды эсептеп көрүңүз канча кетет. Мамлекет абыз иштетеби? Эми ошондо бардык бюджеттин эсебинен, мамлекеттин эсебинен иштетип атабыз да. Эң көп биздин каражатыбыз ошол чыгымды сууларды тазалап алып кетип ошого кетет да. Ошого кетип атат да. Ал жагына дагы мына быйылкы жылга бул боюнча баягы сакынды сууларды тазалоочу немени курган атабыз. Акчасы да чечилген болсо, бүт бардык проект сметалары даяр. Мурдагы дарыгер Марипишин убагында даярдалган
проектеле 14 миллионго. Бирок азыркы эме караганда өсүп, Инфляция мүмкүнлүгүнө балдар акча каражаты жетпей калып, акча каражатын бөлүп берген атат. Эгер акча каражаты эле бөлүнгөн болсо, кайрадан обновлять этилдиби? кайрадан обновлять этип, ошо проектти 34 миллиондой мен азыр конкретный эмесин билбейм, суммасын. Бирок кошумча акча керектелет экен, ошо кошумча акча бөлүнгөн болсо, биз ошо саркан сууларды тазалоочу курулманы курабыз. Ошондо мына биздин бөлүмдөрдөн чыккан саркандуу суулар ажатканада менен эми бир эмеге кирген болсо, бир адам кирип чыккан ажатканадан 10 литр суу кетет экен да кеминде. Андайдан бизде бир бөлүмдө мына азыр көрдүңөр детскийдеги балдар бөлүмүндөгү немеде 30 бала болсо, 30 баланы караган 30 апалар бар. Ар бири бирден келгенде да ошончо суу бир эле бөлүмдөн келип атат. Мындайдан бизде терапияда бар, роддомдо бар, бардык бөлүмдөрдө ички Эң өгүрлүү, эң негизги маселеңиздер ушу канализация менен. Анан эми кантсе да мына бүгүнкү биз чагылдырдык. Бүгүнкү күнү сону. Бүгүнкү күнү жоюп турсак кемчиликти. Таракан көрбөдүк, бардыгы даттанмады. Эми ошол кантсе дагы видео чыкты да, бул бар нерсе экен, бул чындык экен, моюнуна алышты. Кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылган, кимдир бирөө кимдир бирөө сөгүш жарыяландыбы, кандайдыр бир наказ болду. Бул боюнча бизде ошо оорулардын ооруканада таркалып кетүү боюнча инфекцион контроль деп коебуз. Ошол дарыгерге биз чара колдонуп атабыз. Ошондой эле ошол бөлүмдүн, балдар бөлүмүнүн башчысына, ошонун башка медайымына чара колдонобуз. Мыйзамдуу, себеби ошону көзөмөлгө албаган үчүн. Чындыгында андай эме кылыш да кыйын, себеби жанагыдай оору көп болгон мезгилде алардын шасси кетип калды, өзүнүн көрүп атып кирип чыгып. Эми жетекчи барбы жетекчи? Жетекчи жок болуп калды да, жетекчи менен айтсак Жакшылык Катарынович окууда экен. Жетекчиден көп нерсе зависит этет да. Акыркы бул азыркы жасалган ремонттор Кубат Арынович келгенден кийин болдубу же Кубат Арыновичка чейин башталган эле ремонттор? Бул эми ремонт иштери Кубат Арынович келгенден башталды. Биринчи эле келгенде ошо травматологиядан баштады, сынык совет бөлүмүнөн. Андан кийин ажаткана буларды курду, төрөт үйүн тартипке келтирди, оңдоп түзөдү, андан кийин мына балдар корпусун. Андан кийин силер ошол эмелерди чакырып, мына жолдун боюнда тротуарды көрдүңүздөр. Силерге ошого эмес, биз жасаганбыз. Ошо. Биз ошол спонсорлор менен мигранттар жасап берген. Мигранттар тарабынан ошол тротуарыбызды аябай сонун жасап бердиңиздер. Анан азыр бүгүнкү күнү дагы уланып атабы? Планда дальнейший дагы ушул эле ремонттор. Уланып атат. Мындан башка дагы мына көмүр сактоочу жайыбыз биздики ачык жерде көмүр сакталат эле. Кээ бирлер баягы күндө күйүп, ашкан көмүрлөрүбүз жараксыз болуп калса эле, азыр жагында калып, жаңыдан навес менен жаптырып, ал көмүр жакшы жерде сакталат. Мына жолдун боюна кислородный завод курулганбы? Иштеп атабы бүгүнкү күнү? Кислород станциясы бул дагы самый маршрутун убагында проект түзүлүп, промдун немесин даярдашты. Бүгүнкү күндө бардык этаптары немелер бүткөн. Жакын күндө ишке кирилет. Ишке кирилекпи? Ишке кирилет. Мамлекет салдыбы? Жок, ошол эме өкмөт АБРдин эсебинен салынды. Канча каражат кетти? Бул каражаттын бизге айтпай деген да бар. Ишке кирсе жакын арада. Ишке кирсе биздеги мына бөлүмдөрдөгү детский реанимация, детский отделение, шоңдор жандандыруу бөлүмү, терапия, кардиолог ошол бөлүмдөргө жидкий кислородду ошол жерден эле өзүбүздөн алып, ашылууга таркатабыз. Андан башка, То есть өзүдөн сырткары да камсыздай аласыздарбы? башка сырткары да камсыздай алабыз. Эң Ишке кирип калганбыз. Эң сонун. Өнүп өсүү бар экен, жакшы. Бирок ушунча шартты түзүп берип, интернетке чыгып кеткен видео балдар бөлмөнүндө отурган жери, баскан жери колдон бери жанагы таракандын басып кеткени өкүнүчтүү. Уят көрүнүш болуп калды. Эми мен ойлойм, Мизан каласында жоопкерчиликтүү адамдар мунун жазасын алат. Буга башка жол бербестер деп ойлойм, иншалла. Жакшы, Рамазан айыңыздар менен ишиңерге илгери болсун, бар болуңуздар. Сиздердин менен сыймыктанабыз. Assalamu alaikum.